Димаш Кудайберген Жекичанга белек тартуулады. Дүйнөгө белгилүү казакстандык аткаруучу Димаш Кудайберген Кытай өлкөсүнүн легендарлуу актёру Жекичанга белек тартуулады. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы жеке баракчасына жазып, белек алып беришүүнү чагылдырган видеону тиркеген. Анын айтымында, легендарлуу актер менен жолугушуусу дайыма белек беришүү менен аяктайт. Бул жолу Димаш Кудайберген Жекичанга белекке сырт кийим тартуулаган. Кытай актеру белекти алар менен кийип көрүп, абдан ыңгайлуу экенин жана белек абдан жакканын билдирген. Димаш Кудайберген ошол эле учурда бир жолу анын өзүнө жана үй бүлөсүнө Жекичан бир баштык кийим кече белек кылып салып жибергенин дагы кошумчалаган. Ал Кытай актер менен ар бир кездешүүдө жагымдуу сезимдерге чулгана турганын жана аны менен пикирлешүүдө ырахат ала турганын жазган. Аны менен бирге Жекичанды эч бир артистке окшоштурбасын жана анын жан дүйнөсү жаш баланыкындай таза экенин кошумчалаган. Маалымат булагы Супер KG. Анжелика кара хиджаб кийип мечитке барып бой секеленди. Соңку учурдагы ырчы Анжеликанын кылыктарынан коомчулук тиле тажап калгандай. Өзү ар кандай айын кептерди чыгарып, хайп жасап, анан кайра актанып, айтор пиар кылуунун эле амалында келатат. Учурда Анжелика Дубайда эс алып жүргөнүн жарнамалап, күнүгө түрдүү сүрөттөрү менен видеолорун Instagram баракчасына чаптап, мактанып, шойкомдуу жүрүштөрүн улантууда. Бары бүтүп калган спем ал Султан Кабус мечитине барып, кара хиджаб кийип, радикалдуу диний агымдагы аялдардын көрүнүшүн жасап, ойда бир ой секеленип алыптыр деп Арба KG сайты жазып чыкты.